ата-энеме күч келбесин деп 3-курста Россияга карай мигрант катары иштеп келейин деген үмүтмүн, тилек ой менен барып, ошол программаларым ишке ашса, Кудайым буйрса, Кыргызстандын бюджетин 5 эсе көтөргөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Биздин агайлар, университетте окуган агайлар, декандар барып иштеп келди. Мамлекеттик иште иштегендер өмүр бою мамлекетте иштейт, өмүр бою пенсия алып, алар ойлонбойт. Бизнес тууралуу ойлонбойт, защит этет. Анан иштеген адамдар камалып, иштеген адамдар соттолуп, бирин-бири өч алып, ызычуулар көп болуп атпайбы? Ушул системага чек коюу зарыл да. Адамдын өзүнүн ар жагынан эми кругозор үчүн чет мамлекетте койсо бул жакшы көрүнүш. Көпчүлүк кыргыз экенибизди чувство ойгонду. Бул генде жаткан, ДНКда жаткан, генде жаткан патриотический сезимдер ойгонуп, элибиз бирикти да. Кыргызстан мен үчүн туулуп өскөн жерим. Кыргызстан бул менин жүрөгүм. Саламатсызбы, Кылыч мырза? Биздин көрсөтүүгө куш келипсиз. Биздин көрсөтүү аты айтып тургандай эле коомчулукта болобу, мамлекеттик кызматта болобу, лидер инсандарды биз ошол көрсөтүү аркылуу коомчулукка чагылдырууну туура көргөнбүз. Лидер эми бул кайсыл тармак болбосун, өз ишинин мыктылары да. Сизди дагы ошол командабыз менен ушул көрсөтүүгө тартууну туура көргөнбүз. Анан биздин көрсөтүүнүн мыйзамы жогоруда айткандай кайсыл коомчулукта болобу, мамлекеттик кызматта болобу таанымал болсо дагы өзүн өзү кыскача тааныштырып өтөт. Өзүңүздү кыскача тааныштырып өтсөңүз. Саламатсызбы? Атым Кылычбек, фамилиям Акаев. Өзүм болсо Ош облусунун Кара Суу районунун Сабай айылында туулуп чоңойгон. Сабай айылынын Кызыл Кыргызстан орто мектебинде 1-класстан 11-класска чейин окуп, андан кийин мектепти бүткөн соң Ош мамлекеттик университетинин экономист кесибине ээ болгом. Андан кийин Бишкектеги дипломатический академиянын эл аралык мамилелер магистрди болуп бүттүм. Ал убакта кыйын болчу, баягы элдин жашоо турмушу кыйын болчу. Айлыктарды, мугалимдердин айлыктарын бербейт болчу, анын ордуна картошка, пияз, бир нерселерди берет болчу. Анан ошол убакта ата-энеме күч келбесин деп 3-курста Россияга карай мигрант катары иштеп келейин деген үмүтмүн, тилек ой менен барып, ал убакта Кыргызстанда өтө жумушсуздук көп болчу. Ошону менен Россияга барып, ошол жактан мигрант болуп, ошол жактардан иштеп көп ысыгында, суугунда көрдүм. Анан акыры өзүмдүн турмушта болгон бир жолумду таптым десем да болот да. Анан Билайн компаниясына проект жазып, ошол жерден биздин проект колдоо таап, азыркы күнгө чейин көптөгөн прибыльдарды алып келет Билайн компаниясы. 10 жылдын ичинде 10 миллиард рубль пайда көрүштү да. Эми ошол жаштыгымды, энергиямды чет өлкөдө башка мамлекеттерге кетирбестен Кыргызстанга да жумшап, Кыргызстанда да өнүктүрүп, көптөгөн проекттерим бар, Кудайым буйрса. 30дан ашык проектим бар. Ар бир министерствого, ар бир ведомствого, өзүнүн налоговыйга, өзүнчө бардык системага өзгөртүү киргизүү деген мен өзүмдүн программам бар да. Ошол программаларым ишке ашса, Кудайым буйрса, Кыргызстандын бюджетин 5 эсе көтөргөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Себеби дегенде дүйнө жүзү өнүгүп атпайбы? Өнүгүп атканда биз да артта калбашыбыз керек да, токтоп туруп калбашыбыз керек. Ошон үчүн мисалы Кытай, Сингапур, Дубай, Америка, Европалардын бардыгы өнүгүп алдыга жылып кетет да. Биздин Кыргызстан болсо ордунда эле эмнегедир ордунда турат да. Ошон үчүн жогоруда айтып кеткендей 30дан ашык өзүмдүн проекттерим бар. Ошол проекттерди Кыргызстанга сунуштап, Кыргызстанды алдыга жылдыруу, өнүктүрүү максатта ошонун үстүнөн иштеп атам. Мигрант болуп кеткенин себеби ал убакта кыйын болчу, действительно кыйын болчу. Мугалимдердин айлыгын картошка берип жүргөн күндөр болду, пияздарды берип жүргөн күндөр болду. Ушундай турмушта
жаңылык издөө менен өзүмдүн ички дүйнөмдөгү болгон нерсе токтото албады да. Дүйнөнү бир кыдырып дегендей, дүйнө эли кандай иштеп атат. Ошол убакта бизде кыйын болчу, а бирок башка өлкөлөрдө жашоо бир жакшыраак болчу да. Ошон үчүн мен орусча айтмакчы, поиска лучшей жизни дейт го, ошондой. Кандай десем, барганда эле оор күндөр көп болчу. Бул жактан даже биздин агайлар, университетте окуган агайлар, декандар барып иштеп келди. Көп кыйынчылыктар, акчаларын ала албаган адамдар канча кезиктик. Ушул азыркы күнгө чейин ушу кыйналгандар көп. Мигрант болуш өзү кыйын нерсе да. Бул эми жашоо турмуш ушундай заставить этет экен. Эле жок мигрант болуп барып иштешке туура келет экен. Эми азыр бара-бара уже Кыргызстандын мигранттары азая баштады. Мурда өтө көп агым, поток көп болчу. Эми азыр Кыргызстанда жашоо оңолуп атат. Ошон үчүн миграциянын кичине эмеси азайды да. Мурдагы мигранттар менен азыркы мигранттардын кичине айырмасы бар. Себеби дегенде мурдагы мигранттар мындай өздөрү кыйналгандан эч ким таанышы жок эле кетчү да. Азыркы мигранттар болсо тааныш аркылуу жумуш таап, анан кааласа жактырып, анан бир шаар тандап дегендей да. Ошентип 3-4 разницалар бар, айырмаларычы. Эми башка сырт жерде жүргөндө көбүнчө кыйналгандар эмнеден кыйналышат? Ушундай эле ал жерге барып деле жумуш издейт да. Посредник деп коюшат да. 3 ай, 4 ай, 5 ай иштетип туруп, ана берем, мына берем деп акчаларын бербей коет. Ошондой кыйналышат да көпчүлүк убактардачы. Анан биринчи барганда жумуш издеп кыйналышат. Анан бир стабилдүү жумушка кирип алгандан кийин уже адам өзүнүн ошол жашоого адаптация болуп кетет да. Миграциянын күчөшүнө себептери көп. Себеби бияқта жумушсуздук, анан адамдын ички дүйнөсүндөгү жакшы жашоо издейт экен адам. Ошондо жакшы жашоо издеп, бир чет мамлекеттеги жашоолорду элестетип, анан издейт экен да адам баласы. Анан бул миграциянын күчөшү ушул основной Кыргызстанда жумушсуздук, анан адамдын жумушсуздук менен адамдын биздин кыргыздардын ички дүйнөсүндөгү энергиясы дал келбейт да. Мисалы энергиясы высокий биздин кыргыздардыкы, а биздин жашоо ошого туура келбей атат да. Биз значит мындайча айтканда биз көп нерсени каалайбыз жашоодо. Реальностьта андай нерселер жок да. Ошон үчүн көпчүлүгү миграция издейт. Кээ биркилер Америкага кетип атат, Европага кетип атат, мына көрүп ал жерде ийгиликтүү жетишкен азаматтарыбыз толтура. Кээ биркилер Россияга барып атат, жок жумушту издеп таап барып атат да, мындайча айтканда. Анан ошого мен мындай ойлодум да, адамдын ички дүйнөсүндөгү энергиясы бийик болот экен да. А реальность бул жумуш жок. Ошон үчүн биздин кыргыздар көчмөн болгон да, ата бабаларыбыз. Ошодон бу деп да ойлойм да. Ошон үчүн анан биздикилер жаңы жашоону издеп жүрүп, жер которуп жүрүп келишкен да ата бабалар. Ошодон да бир себептери бар. Мен ушуга да бир ойлонуп койдум да. Бизнесте кантип баштап калдым? Эми өмүр бою эле мигрант болуп кыйналып жүрө бербейли деп мен да ошол жерде бир тууган агам экөөбүз, Каник агам экөөбүз Билайн компаниясына проект жазып, ошол Билайн компаниясына сунуштап, ошол проектти ишке ашырып, ошонун үстүнөн иштеп, мындайча айтканда жактап, өзүбүз создавать этип чыгардык да. Ошондон кийин эми анда деле өтө көп кыйынчылыктар болду, баардыгына туруштук берип, алдыга жылдык да. Бардык нерседе өзү мээнет требовать этет да, мындайча айтканда мээнет талап кылат. Бардык жумушта мээнет керек. Мээнети жок, бул жумуш болбойт да. Бизнес тармактын башка өлкөлөргө караганда Кыргызстанда бир аз эмелери айырмасы бар. Бир аз эмес, дагы көбүрөөк десек да болот.
Эми азыркы биздин президент Садыр Жапаров аракет кылып атпайбы, жасап берели, бизнеске возможность кылып берели, мүмкүнчүлүк кылып берели, бизнестерди чакыралы дейт да. Бул жерде көпчүлүк убакта биздин айырмасы ошол бизнестерге условия түзүп берүү. Мисалы Дубай кантип өнүккөн деген жерлеринде деле мисалы карап көрсөк болот. Дубайда мисалы жерлерди бекер берген, налогтон бошоткон, салыктан ушундай возможностьтарды кылып берген да өкмөт тарабынан. Ошон үчүн бизде дагы ушундай өкмөт тарабынан өтө эле көп возможность беришибиз керек да, мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Себеби дегенде дүйнө жүзүндө мамлекеттер бири-бирине конкуренция болуп атат. Дүйнө жүзүндө бүт мамлекеттер биринен өтүп бири бизнеске шарт түзүп берип атат. Мисалы азыркы күндө Турция каалаган акчаңарды киргизгиле, неограниченный сумма киргизгиле, налогу жок киргизгиле деп атат да. Декларациясы жок. Ушундай моменттерден пайдаланып, көп бизнесмендер акчаларын киргизип, Турцияга легализация кылып атат, мындайча айтканда. Ушундай возможностьтардан биз өтө эле көп жасап беришибиз керек да. Мамлекеттин өнүгүшү ошодон зависит этет да. Ошон үчүн бизге мен өзүмдүн ошо проекттеримде камтылган бардыгы. Ошол кийин көрсө, Кудайым берсе китеп кылып чыгарып, ошол сунуштайм өкмөткө. Өкмөт ошо иштесе, мамлекеттин бюджетин 5 эсе көбөйтсө болот да. Көмүскө экономика деген бар деп атпайбызбы? Көмүскө экономика деген Европаларда бул жок эсе болуп калды да. Алар уже жок, андай терминди колдонушпайт. Бизде көмүскө экономика деген бюджетте мисалы 10 миң болсо, көмүскө экономикада 100 миң да. Ушунча разницасы. Көмүскө экономика өтө эле көп да. Ошого система эле куруп койсок, ошол система алып иштейт да, бул эч ким уже көмүскө экономика кыла албайт да. Бизнесин кээ биркилер бизнесин коргош үчүн саясатка барат. Аны бөлүп салыш керек совсем. Мамлекеттик жумушта иштегендерге өмүр бою пенсиясын да көтөрүш керек, обеспечение кылыш керек, камсыз кылып бериш керек, полный өмүр бою камсыз кылып бериш керек да. Ошолордо адам экиге бөлүнөт. Бизнес тармактагы бизнесмендер, анан мамлекеттик жумушта иштегендер. Мисалы чет мамлекеттерде, көпчүлүк жерлерде ушундай да. Мамлекеттик иште иштегендер өмүр бою мамлекетте иштейт, өмүр бою пенсия алып, алар ойлонбойт. Бизнес тууралуу ойлонбойт, защит этет. Ошол эле убакта бизнести защит этип бериш керек. А бизнестеги сферадагы адамдар чет мамлекеттерде бизнес менен алек болот да, алар совсем кызыкпайт. Мамлекеттик саясатка жизнь кызыкпагандар толтура мисалы чет мамлекетте өтө эле көп миллиардерлер бар эмеспи? Алар саясатка кызыкпайт. Аларга бизнес интересин да. А бизде болсо наоборот, өзүнүн бизнесин коргош үчүн саясатка барат. Анан кийин эл жүзү да ошого көндүрүп койду да, акча берип, шайлоолордо акча берип, анан өзүнүн бизнесин коргоп. Буга чейин мамлекеттик жумуштарда иштеген эмесмин. Бир канча сунуштар болгон, бирок иштегим келген жок. Себеби система бузук болчу да. Анан иштеген адамдар деле камалып, иштеген адамдар соттолуп, бири-бири өч алып, ызычуулар көп болуп атпайбы? Ушул системага чек коюу зарыл да. Мындайча айтканда стабильности жок болуп, мамлекетти бизнеске айландырышып, ушул күнгө чейин келди да. Ошон үчүн мисалы мен иштегим келген жок. Мен биринчи системага өзгөртүү киргизейин деп ошонун аракетиндемин да. Системага полный өзгөртүү киргизиш керек да. Коррупция деген жок кылыш керек. Коррупция деген жок кылса болот. Анын үчүн полный эмелерди бүт алмаштырыш керек да. Системага өзгөртүү киргизиш керек. Адам колуна кол акча албай турган болуш керек. Бүт электронный кылыш керек. Мисалы бир адам аренда, мисалы аренда помещениенин единый портал аренда помещение болуш керек да. Мисалы мен сизге арендага берип атсам помещением, кафелер көп го мисалы Бишкекте. Ошол кафелерди $5,000, $10,000, $7,000, $2,000 берген арендалар бар да. Чукулап келсеңиз 2,5 миңдик патент алып эле жаап коет да. Андай болбош керек да. Мисалы бул өтө көп аренда алат, төлөгөнү 2,000 сом, 2,5 миң сом, 5 миң сом менен уже жаап коет да. Единый система налог кылыш керек да. Аренда кылыш керек. Единый система аренда. Ошондо мен сизге арендага берсем через портал. Мамлекеттик болобу, частный болобу, через портал сдавать этилет помещение. Анан алган адам договор берет да экөөнүн ортосунда.
алган адамга да оңой болот, берген адамга да оңой болот. Берген, мисалы арендага берген адам өзүнүн 90% шотуна түшөт, карточкасына, 10% автоматически налогко түшөт. Эми системага өзгөртүү киргизип, анан системаны полный өзгөртүү киргизгенден кийин ошол системаны күчтөндүрүү үчүн кандайдыр бир бөлүгүн кийинчерээк, азыр эмес. Анан ошол иштегенге мен даярмын. Саясатка албетте кызыгам. Саясат бул менин хоббим. Себеби мен Кыргызстанды өнүктүргүм келет. Өнүккөн Кыргызстанда жашагым келет. Менин балдарым, биздин балдарыбыз, кыздарыбыз, кийинки поколение өнүккөн Кыргызстанда жашаткым келет. Биздин уулдарыбызга, кийинки поколенияга Кыргызстанды өнүктүрүп өткөрүп бергим келет. Ошон үчүн мен абдан кызыгам саясатка. Кыргызстанда бир нерсеге өзгөртүү кириш үчүн өзүңүн салмагың болуш керек экен. Мисалы, саясатта салмагың болсо, ошол законду, ошол мыйзамды, ошол эмелерди өзгөртүүгө сунуштарды оңой кабыл алат экен да. Сырттагы обычный жаран болуп кайрылсам, мен эч ким укпайт дагы, укса да, туура болсо да кабыл албайт. Ошон үчүн мен өзүмдүн салмагым көбөйтүп, саясатта салмагым анан системага өзгөртүү киргизейин деген ниет болот да. Кыргыз саясатында кемчиликтери профессионализм не хватает да. Бизде мындайча айтканда сериалда бири-биринен өч алуу, бири-бирин камабоо, бири-бирин кууп, бири-бирин бир нерсе бирөөлөр жеп коет да, тигиге төңкөп коюу мисалы да. Ошондой эле чиновниктер тополоң кылып ячейкаларды жеп коюп, ушинтип бул деген элди алдап, ар нерсе кылган кылдырды, элдин үстүнөн күлгөндөй. Мындайча айтканда сериал болуп калды да. Туруктуу саясат болсо анан мамлекет өнүгөт болчу да. Өзгөчөлүгү ушундай. Дагы бир өзгөчөлүктөрдү киргизсек болот. Географический центрде турабыз да. Бул жагы Кытай, Россия, Иран, Турцияларга биз маршрут кылсак болот да. Бул жерден элечи мындайча айтканда логистика кылсак болот. Жолдорубузду, темир жолдорду бүтүрүп, автомобильный дорогаларды бүтүрүп, бул жерден көп экономикага пайда келтирсек болот. Мисалы, Турция менен Кытайдын отношениясын кылсак болот, же болбосо Иран менен Кытайдын товар оборотун биз аркылуу өткөрсөк болот да. Иран менен Кыргызстандын товар обороту өтө көп, ошон үчүн биз аркылуу өткөрсөк жакшы болот да. Кыргызстан көп пайда көрөт ушунданчы. Биз саясатты ушул жактарга буруп, державалардын ортосунда туруп, өзүбүздүн саясатты жасасак болот. Ошолор менен тең атам, мисалы Россия, Кытай, Иран, Турция, ушул бийик державалардын ортосунда биз ключевой ролду играть этебиз да. Ошон үчүн ушул жерде биз саясат кылып, өзүбүздүн кадыр баркыбызды бийик көтөрсөк болот да. Анын үчүн бардык нерсеге профессионализм керек да, мындайча айтканда. Примерно мен бир проектимде эле 300 000 адамга чейин жумуш орнун түзүп берсе болот да. Ошону мен ишке ашырайын деп баратам да. Базар Коргон, Нокен, Сузак, Кара Суу, Араван райондорунда эл аябай көп. Ушул жерлерде пахта эгет да. Илгери пахта эгип келишкен. Ушул жерге пахта заводдорду көп ачыш керек. Мамлекет возможность бериш керек инвесторлорго пахта заводдорду ачып, ушундай мүмкүнчүлүк берип, бекер жерлерди берип, мамлекеттин акциясын кошо прикреплять этип, мамлекетке да пайда, инвесторго да пайда алыш керек. Мисалы азыр пахта заводдорду канча көбөйтсөк, Кыргызстанга мисалы күнүнө 30 фура эме кирет, ткань кирет, кездеме. 10 фура Өзбекстандан кирет, 10 фура Турциядан кирет, 10 фура Кытайдан кирет. 30 фураны Кыргызстан азыр жеп атат да, мындайча айтканда. Бир күндө. Биз эми эмне кылышыбыз керек? Биз эми азыр ушул мен айткан 5 районда элдин баардыгы мурда Союзону пахта эгип келчү да. Пахта менен алек болчу. Эми ошону восстанавливать кылыш керек. Текстильный фабрика куруш керек. Текстильный комбинаттан баягы фабрика. Кездеме чыгаруучу заводдор, фабрикаларды мини кылып көбөйтүп салыш керек, бири-бирине конкуренциялуу. Ошолор эле анан кийин потребность не болуп, пахтаны алат дагы, бияктан кездеме кылып туруп дордойго сата беришет да. Ошол пахтадан чыккан мисалы жем деп коет, ойлорго жем кылып беребиз. Андан чыккан май болот, пахтанын майы аябай сонун болчу. Ушуну кайра мындайча айтканда заводдорду курсак эле, инвесторлорго жерди берсек эле болгон атат да. Мисалы жерди берип туруп келгиле завод кургула десек,
келип туруп алар завод курат, перерабатывать этет бактаны, кездеме кылып туруп тордойго сатышат. Бул жерден чигитини уйга жем кылып берет, май кылып чыгарып берет. Ушуну менен завод курулса эле биздин ар бир населениеде жерлер бар да, жерлер. Ар биринде үлүшү бар. Жер тилкеси бар, 1 гектар 50 сотик ушундай ар кылча эмелер бар да. Ошолорго булар пахта экет. Пахтанын баасы азыр 120га чыкты, примерно 115. Мурда болсо 40-45 болчу. Азыр көтөрүлдү. 1 гектардан значит 700 миң, 500 миң сомго чейин пайда көрсө болот да. Эмки жылы уже элдерге мен мындай ачык эле рекомендация катары, сунуш катары айтат элем, пахта эккиле депчи. Бул ак алтын да. Илгертен жерибиз, элибизде жер багып келген. Ошону кайра бастан айтыш керек. Бул момент келди азырчы. Азыркы моментте кийинки жылкы уже бардык население пахта эгип туруп, ошо пахтаны перерабатывать этип туруп, кездеме кылып тордойго сатыш керек. Тордойдон уже Россияга кетет, кийим тигилип, Казакстанга кетет. Бир сыйра иликтеди. Биздин ата-бабаларыбыз эмне менен иликтенген, илгери канча миң тонна эме чыгарган, пахта чыгарган. Bir колхоз мисалы ушунча көп чыгарган да, бизде деген канча колхоз болгон, канча район болгон. 5 район: Нокен, Тузак, Базар Коргон, Кара Суу, Арабан райондору аябай көп пахта экчи да. Ушул пахтаны бүт текстиль, ошто чоң текстиль бар болчу, 20 миң адам иштеген. Ошол жерден переработка болуп, анан ашканы Ивановго кетчү, ушинтип эсир немеси болчу да. Бул элдер пахта эккенди билет, тааныш. Мисалы Таласта фасоль эккендей да. Ошон үчүн бир эле ушул жерден 300 миң адамга жумуш создавать этип берсе болот да. 300 миң адам бул чоң да, бул глобальный нерсе. Ошон үчүн бул жерде азыр коркпостон уже текстильный комбинатта куруш керек, пахта заводдорду куруш керек. Күнүнө 30 фура кирип атпайбы Кыргызстанга кездеме? Көрдүңүз, ушул жерден эми азыр өзүбүзгө өзүбүз мындай ойлонуп чыгып предлагать этип сатышыбыз керек да. Каяктагы Кытайдын, ички Кытайдын кайрын таап келатат. Таиландтан алып келатат кездемелердечи. Турциядан келатат, Дубайдан келатат, Индиядан келатат, Өзбекстандан келатат. Ушунун баардыгын биз эле жасасак болот да. Пахтаны азыр мерге эктирип элдерге, о жерден переработать этип, кайра дордойго сатсак, кайра эле пахта требовать этип калат да элдер, заводдор. Ошон үчүн элдер анан жумуш менен алек болуп калат да. 1 гектарынан 700 миң алса, бул өтө чоң ийгилик да. Үй бүлө деген адамда биринчи аябай чоң ролду ойнойт. Артында турган үй бүлөсү колдош керек. Ошондо ошол адам чыгаан адам болуп чыгат да. Эгерде үйүндө интрига болгон болсо, анда чыгыш кыйын. Биздин үйдө деле үй бүлөбүз менен чечишип, колдоп берет. Ошондуктан ата-энем да колдоп. 1 уул 3 кызым бар. Уул кыздарымдын Кыргызстанда болушун каалайт элем. Ошол эле убакта чет мамлекеттен билим алып, эми өздөрүнүн жаштардын өздөрүнүн ыктыярында да. Эгер мен деле жакшы билим бергенди каалайт элем. Мисалы, кругозор өсүш үчүн чет мамлекетте окуп, ошол эле убакта өз күчү менен өтсө, анан акча берип окутуп, менде андай желание жок. Мен өзүм себеби бул жакта эле окуп, айылда эле бүтүп эле, ааламга жол айылдан башталат дейт го. Ошентип эле айылдан бүтүп эле чыккам. Адамдын өзүнүн ар жагынан эми кругозор үчүн чет мамлекетте окуп койсо, бул жакшы көрүнүш. Себеби ошол жактын немесин, культурасын, ошол жактын эмесин Кыргызстанга алып келип салыштырып, адамда эме пайда болот да. Бирок өз мындай дагы эле айтайын да, өз күчү менен өтсө да. Ким болушун каалайт элем, мен балдарымдын бир кесиптин ээси болушун каалайт элем. Бир кесиптин ээси болсо, өйдө ылдый болот, бизнес дагы ар кылча болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бир кесиптин ээси болушун каалайт элем да. Ошол кесип эч качан ачка калтырбайт. Бардыгы эле балдарга, Кыргыздын жаштарына ошону каалайт элем. Жакынкы Кыргызстандын 10 жыл, 20 жылдан кийин керектүү нерсеси болуп эсептелет. Себеби ошого дайым буюрса аракет кылып атабыз. Кесиптүү адистерди алып келсек, Кыргызстан өнүгөт да. Балдарыма ошол ата-бабаларыбыз берип келген тарбияны бергим келет. Кыргыз болуп жаралып, кыргыз болуп өлүш керек, кыргыз болуп намысты бийик коюш керек. Кыргыздын кыргыз экенине биз
кийинки поколенияга да беришибиз керек да. Ошон үчүн кыргыз деген ким болгон, кыргыз деген кандай болгон, ушундай тарбия бергим келет да. Алдыда Кыргызстандын бюджетин көтөрө турган чоң программаларым бар. Ошол программалардын үстүнөн максат кылып, ниет кылып иштеп атам. Дайым буйрса, ошонун үстүнөн чыгам деген ниеттер бар да. Кыргызстандын бюджетин сөзсүз түрдө жогорку деңгээлде 5 эсе көтөргөнгө программам бар. Кудайым буйрса, ошол ниетке жетебиз буйрса. Өлкөбүздө, жүрөгүбүздө өйгөн нерсе бул ынтымакка келсе дейт элем. Кыргызстан бул ынтымакка келип, бирин-бири саясий куугунтуктар токтоп, стабильный жашоо болсо дейт элем да. Элибиз деген кечеги Баткенский событияда Тажикстандан кийин уже ынтымакка келди. Көпчүлүк кыргыз экенибизди чувство ойгонду. Бул генде жаткан, ДНКда жаткан, генде жаткан патриотический сезимдер ойгонуп, элибиз бирикти да. Кыргыз 1000 бөлүнгөн менен согушта бирикеткен деген ДНКдагы патриоттук сезимдер ойгонду да. Саясий көз караштагы, саясаттагы, ынтымакка келип, бириксе дейт элем. Ошол Кыргызстанда стабильный өнүгүү пайда болсо дейт. Ато бирин-бири камап, бирин-бири жалып, ушинтип эле ызычуулар токтосо, Кыргызстан өнүгөт эле да. Ошону каалайт элем, ынтымактуулукту каалайт элем. Кыргызстан мен үчүн туулуп өскөн жерим, Кыргызстан бул менин жүрөгүм. Кыргызстан жок, өзүм элестете албайм. Дүйнөнүн каягына бар, Кыргызстан жүрөгүңдө. Кыргызстан бул туулуп өскөн жердин топурак алтын дейт. Бул мекен, ата журт, эли журтуң, культураң, айылың, шаарың, көчөң, бул элиң, дос, тууган. Бул кыргыз дегендин баарынын ичинде камтып турат да. Кыргыз деген сөз бул Кыргызстан бул мекен.